Саламатсыздарбы, Ала-Тоо 24 каналынын түз эфиринде өзөктүү маселе программасы, студиядан Нуржан Ташболотова. Бүгүнкү биздин студиянын мейманы Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаментинин бөлүм башчысы Динагүл Отурбаева. Биз бүгүн берүүбүздө инфекциялык оору катары эсептелген менингит оорусу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Динагүл айым, айтсаңыз, менингит бул инфекциялык оору болуп эсептелет эмеспи? Анан көбүнчө канча жаштагы адамдар оорушат? Менингит оорусу бул инфекциялык оорулар болуп эсептелинет. Анан менингит оорусу менен көпчүлүгүндө эле бул жаш өспүрүм балдар ооруйт, 5 жашка чейинки. Менингит, бактериалдык менингит бул өзү адамдардын баары эле ооруйт. Бирок негизинде бул жана жаш балдардын оорусу деп эсептелинет. Бирок менингит оорусу бир циклдыктагы өсүшү байкалып турат да, анан кийин циклдык өсүшү ар бир 10 жылда, 15 жылда байкалат. Ошондой циклдык өсүшүнүн эң эле жогору болуп катталган акыркы эмеси циклдык өсүшү бул 15-жыл болду да. 2015-жылы болду. 2013-жылдан баштап өсүп, анан кийин 2015-жылы эң эле жогору көтөрүлгөн деңгээли катталды. Бирок ошондо деле ооругандардын көбүн ошо жаш өспүрүм балдар түздү. 70%. Бул оорунун алгачкы белгилери кайсылар? Оорунун эң эле алгачкы белгилери бул баш оору эсептелинет. Баш оору аябай ооруган адамдын аябай башы оорулат, жөнөкөй дары ичкенде эле басыла бербейт. Анан кийин жана биз ригидность деп коебуз, ошол мойну тартылып, артка тартылып ооруйт, кусат, баш ооруйт, алсызданат. Анан аябай жогору температура, 40-ка чейин болот температурасы. Бул өөрчүү мөөнөтү узакка созулабы же тез арада өөрчүп кетиши мүмкүнбү? Оорунун өөрчүүсү адамдын иммунитетинен эметет да, байланыштуу. Иммунитети аз киши болсо, биз жана молниеносный форма деп коебуз, ошондой форма боло турган болсо, эртең менен ооруган киши кечинде эле уже ал акыбалы татаалдап калышы мүмкүн. Ошо адамдын өзүнүн иммунитетинен дагы зависить этет. Анан формасынан да зависить этет. Кандай формалары бар? Бул бактериалдык менингиттин түрлөрү көп. 13 серотиви бар. Анан бизде катталган серотиптери бул А түрү, Б түрү, анан С түрү, анан гемофилдик деп коебуз, гемофилдик түрү. Бирок жана циклдык өсүмү байкалган жылдары эң эле көп катталганы бул А түрү болуп эсептелинет. Эми эгер ушул менингитти өөрчүп кетсе, кандай бир таасири бар, кандай белгилери болот? Эмне болот? Менингит өөрчүп кетип, убагында кайрылбай койсо, ар кандай татаалдыктарга туш болот ооруган адам. Анан мунун кесепети аябай көбүрөөк болот да. Ооруган адам убагында кайрылбай, убагында дары албай кала турган болсо, жана биз отек головного мозга деп коет, ошондой болот. Кулактар укпай калат, ушундай көп мындай татаалдыктарды берет да. Анан ошо последствиясы көп болот. Көп эле мындай угуп жүргөн болуш керек көрөрмандар. Ошо менингиттен кийин кулак укпай калды деген мындай татаалдыктар көбүрөөк болот да. Көбүнчө учурда кулак. Эгер адам ооруп атат, анан больницага барып көрүндү, ооруканага барып, анан үйүнөн дарыланганга болобу? Үйүнөн дарыланганга биз көп уруксат бербейбиз, анткени мунун татаалдыгы көп болот. Анан туура эмес лечение болуп, же үйүнө көп киши келе турган болсо, ооруган киши кыргыздарда мындай эмес, барып көрүп коеюн деп келе бериши мүмкүн. Ошолордун арасында иммунитети аз бала чакан болсо, же ооруган киши болсо, алар да ооруну жугузуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн үйүнөн дарыланганга уруксаат жок да. Көбүнчө бул жанагы стационарда жатып дарылап алыш керек, доктурдун көзөмөлүндө. Мисалы, ооруну аныкташ үчүн сиз айтып кеттиңиз да, буга чейин мурун көңдөйүнөн кандайдыр бир анализдер тапшырылат, ооба. Ооруну аныкташ үчүн, кайсы түрү экенин билиш үчүн, ушу менингит барбы жокпу, муну анализ алынат да. Анализ алынганда бир эле кандан алынбайт, мурундун көңдөйүнөн алынат, тамактан алынат, анан кандан алынат. Анан аны бактериалдык изилдөөлөр жүргүзүлөт дагы, анан ошондон айтышат кайсы түрү экенин. Бул ооругандардан мурда биз мындай болчу да, биздин министрликтин буйругу боюнча ооругандардан гана алынчы, анан ошонун тегерегиндеги айылдын чөлүндөгүсүндө да кишилерден алынчы да, контактный деп коебуз, контактныйларын алганда биз жанагы ошо оорунун бактериялык микробтун алып жүрүүчүлөрүн да аныктачубуз.
азыркы күндө ооруп калганда жана ошо тегерегинде контактта болгондорго биз көп аябай финансылык эме кетет экен, затрата болот экен. Ошон үчүн буз бактериалдык изилдөөлөрдү көп жасабай калдык. Анын ордуна ооруган каражатка тиешелүү анан жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы ушундай деп бизге рекомендация берди да. Ошо убакыт кетирбей, ошо мурдунан көңдөйүнөн алып тиги анализ алып отурбай, ошо жанагы катнашта болгон, контактта болгон кишилерге ошо оору табылган күндөн баштап жана антибактериалдык бир жолу дары берүү бул көбүрөөк мындай пайдасы болот экен. Оорубаган киши деле ичип алса болобу буну? Оорубаган киши алдын алып ичпейсиң, бирок контактта болсоң ичишиң керек бир жолу врачтын назначениясы менен. Бул ооруну бир ооруган киши кайра ооруйбу же бул бир эле жолу оорушу? Мындай ошол түрү менен ооруганы аябай сейрек кезделет, почти кезделбейт экен. Бөлөк түрү менен ооруп калышы мүмкүн. Демек түрлөрүнө жараша болот экен. Мисалы бул сезондук оору деп атпайсызбы? Кайсыл учурларда бул оору өнүгөт? Циклдык көтөрүлгөндөн бөлөк бул жана 10 жыл, 15 жыл деп атпайбызбы? Бул жыл сайын ошо оорунун көбүрөөк катталган мезгили болуп, бул кыш, жаз айлары эсептелинет. Мисалы январдан баштап январь, февраль, март, апрелге чейин созулушу мүмкүн. Ушул суук күндөрү, Суук күндөрү. Эми бул оорудан кантип сактануу керек? Ооруп калбаш үчүн адам өзүнүн денесин чыңдоо керек, иммунитети күчтүү болуш керек, жер жемишти көбүрөөк жеш керек. Эшикке чыгаарда биз айтып атпайбызбы, сасык тумоо сыяктуу эле эшикке чыгаарда мурдун көңдөйүн деген оксалиновый мазь болот, ар кандай мазьдар бар. Азыр ошолор менен сүйкөп коюш керек да, келгенден кийин жууп коюш керек. Анан тазалыкты сакташ керек. Мисалы бул оору коомдук транспорттарда жүргөндө жугуп калышы мүмкүнбү? Ооруну жугузуп алыш үчүн биз айтып атпайбызбы, жана алып жүрүүчүлөр бар депчи. Алып жүрүүчүлөр бар, бирок тегерегиндегилер оорубай атпайбы? Анткени ал кишилердин иммунитети күчтүү. Иммунитети күчтүү болсо ал киши оорубайт. Иммунитети начар, аябай мындай өзү алсыз киши болсо ал ооруп калышы мүмкүн. Демек бул оору иммунитетке байланыштуу экен. Иммунитетке байланыштуу. Анда бул ооруну биз айтат экенбиз, эч качан өз алдынча дарылануу же болбосо кандайдыр бир таблеткаларды ичүү менен дарыланса болбойт экен да, түздөн-түз врачка барыш керек. Ооба, түздөн-түз врачка барыш керек. Анткени мунун кооптонуп татаалданып кете турган жайлары аябай көп. Демек быйылкы жылы өткөн жылга салыштырмалуу аз экен да бул оору менен? Ооба, быйыл былтыркыга салыштырмалуу, мына былтыр ушул маалда 376 учур катталса, быйыл 96 учур катталды. Бир топ аз. Аймактар боюнча? Аймактар боюнча бирин-экинин эле катталуусу. Көбүрөөк катталган мезгили бул жанагы Бишкек шаарында, Ош шаарында, эл көп жашаган, көп катнаш болгон, транспорт көп жерлерден ошондой жерлерде катталат. Демек көбүнчө кичинекей балдар ооруйт экен да? Кичинекей балдар ооруйт. Анан кийин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун билдирүүсүнө караганда бул оору ушу жаш балдардын оорусу деп аталат көбүнчө. Бирок чоңдор дагы ооруган учурлар көп кездешет. Ооба, кездешет. Демек анда Динагүл айым бүгүн студиябызга келип, ушул оору жөнүндө, андан кантип сактануу жөнүндө көрөрмандарга кеңири маалымат бердиңиз деп ойлойм. Сизге чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүн биз инфекциялык оору катары эсептелинген менингит оорусу тууралуу сөз кылдык. Бүгүн студиянын мейманы Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык департаментинин бөлүм башчысы Динагүл Отурбаева болду. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.